Билим берүү мекемелериндеги өрт кырсыгын алдын алуу маанилүү. Анткени бул эң биринчи кезекте балдардын коопсуздугуна таасир этет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы калаадагы мектептер менен бала бакчаларды текшерүүгө алды. Алгач эле номер 19 Чолпон атындагы бакчада тийиштүү нормалар сакталбагандыгы аныкталып, эскертүү кагазы берилди. Атайын план эвакуация чыгуу өрт учурунда же жер титирөө учурунда имараттан чыгуу үчүн план эвакуациясы жок экен азыркы учурда. Андан сырткары жана шыптары күйүүчү заттардан жасалып калыптыр. Анан ашканасында жана электр приборлору талапка шайкеш келбейт экен. Ошолорду жоюу боюнча эскертме берилди. Эгер эскертме аткарбаса кандай чара көрүлөт? Эскертүүлөр аткарылбаса, бул юридикалык жак болгондугуна байланыштуу айыппул каралат, 23 миңге чейинки айыппул салынат. Бала бакча эми бул эскертүүлөрдү кыска аралыкта жоюшу керек. Мекеме жетекчиси аны тез арада калыбына келтиребиз дейт. Электрический намаларда кичине кемчиликтер бар экен, ошоларды жасатып коебуз. Биз бул айтылган кемчиликтерди 2-3 күндүн ичинде эле калыбына келтиребиз. Ошондуктан эскертүү беришти. Бардык айткандары туура. Чын эле айрым коопсуздук эрежелерин эске алган эмес экенбиз. Анын ичинде электр зымдары, чыгуу планы сыяктуу көйгөйлөр бар. Кум бар? Андан кийинки текшерүү номер 56 мектепте уланды. Мында дагы ачык калган электр зымдары, коопсуздук калканчасы сыяктуу кемчиликтер аныкталып, 1 айлык мөөнөткө эскертүү берилди. Электр чоолукларынан кемчиликтер бар экен. Андан кийин азыр өзүңүздөр көрүп аткан коридордогу шымындагы пластик бул талапка өрт коопсуздук эреже талабына жооп бербейт. Өрттүк тактайчада бир аз кемчиликтер бар экен. Толукталган эмес. Дал ушундай текшерүүлөр окуу жылы башталганга чейин бардык билим берүү мекемелеринде улантылат. Анткени аларга буга чейин талаптарды аткаруу боюнча каттар жиберилген. Алгачкы өрт шаймандары болуш керек имаратта. Андан сырткары ички сырткы суу булактар болуш керек. Жанагы жыгач конструкциялар болсо алар атайын составтар менен иштелиши керек. Ал өрткө чейин өрт чыгып кетпешине жардам берет да. Андан сырткары электр проводдору талапка ылайык жаңыланып, убагында жаңыланып, жаңы талапка ылайык стандарттар менен монтаждалыш керек да. 2024 жылы Ош шаары боюнча 57 өрт катталып, 2 адам каза болгон. Кырсыктын материалдык чыгымы 60 миллион сомдон ашуун. Ал эми быйылкы жылдын ушул мезгилине чейин 47 өрт кырсыгы катталып, материалдык чыгым 51 миллион сомго жетти. 2 жыл аралыгында алдын алуу иштеринин натыйжасында мектеп менен бала бакчада өрт катталган эмес. Сыймык Марат уулу, Нурсултан Абдыкарим уулу, ЛТР, Ош шаары.